Элди колдоп, өзүнүн элин, жерин колдоп берсе, анан колдойбуз да. Неге келбейбиз? Келебиз, баарыбыз тең эле келебиз. Батыр энеликтерди алга көтөрүп сүрөп чыкканына биз миң мәрте ыраазыбыз. Өзүбүздүн балабызды колдойбуз да. Карганбек мамлекет жасай турган кызматты жасаган. Кыргыздын кол өнөрчүлүгүн тааныткан, манасты алып келген. Биз Карганбек Самаков мененбиз. Эл эмгегин унутпайт. Мындай сөздөрдү жогорку кеңештин 3 жолку депутаты менен жолугушууга келген жергиликтүүлөр айтып, колдоорун билдирип жатышты. Туулуп өскөн жери, касиеттүү Нарынга келген Карганбек Самаковду жергиликтүүлөр кубаттап тосуп алышты. Чоолган жарандар минтип экранды карап, кулак салып угуп жатышканы бекеринен эмес. Алар келечектеги өнүккөн Кыргызстанды Карганбек Самаковдун капиталисттик социализмди куруу улуттук долбоорунан көрүп, үмүт артышууда. Программада мугалим, дарыгерлердин айлыгын эселеп көтөрүү каралган. Бул бир чети гана. Алардын ишке ашарын Карганбек Самаков төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Көптөн бери жана айттым го, чейрек кылым жүрөгүмдүн толтосун ээлеп жүрөт. Негизги ар бирине анализ жүргүзүп, дүйнөлүк соц тармактар менен маңызына чыгарганым ушу. Аталган алдыга койгон максаттарды Карганбек Самаков эбак эле жүзөгө ашыра алмак. Эгерде ага карата саясий куугунтук башталбаса. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков тарабынан көрүлгөн кысымдын кесепетинен эл өкүлү дээрлик 6 жылга камакта отурууга аргасыз болгонун белгилейли. Мага 2 президент, 2 генералдык прокурор, Темир Салиев деген премьер-министр, анын 8 министри, Илмиянов, Абдырсегизбаев, Фарид Ниязов, Каныбек Иманалиев, жана башкалар болуп отуруп, 68 киши мага кылмыш ишин чаптады. Бири-бирине ыргытышып, 1-2 айда бүтө турган сотту 2 жыл 7 айда созушту. Саясий куугунтукка жол берилбейт. Бейгүнөө камакта жаткандардын иши тергелет. Азыркы бийликтин мындай билдирүүсү Карганбек Самаковдун ишине дагы тиешелүү болбой койгон жок. Жогорку сот ага чыккан соттун тыянагын жокко чыгарганы буга далил. Садыр Жапаров бийликке келгенде акыйкат кошо келдиби деп ойлоп калдым. Самаковду каралайм, Самаковго жалаан жабам деген председатель соттун төрагасы чет өлкөгө качып кеткен. Bir 7-8 следователь азыр мен азыр айта албайм, тергөө амалдары деп бир иштер жүрүп атат. Кылмышчы косколуп, мурунку мени сураган сот жана башкалардын баары азыр сурак берип баштады. Манас атамдын руху абдан күчтүү окшойт деп койдум. Саясатта барандуу орду бар инсан Карганбек Самаков. Анын кыргыз эли үчүн эл аралык аренада жасаган иштерин айтып бүтүү мүмкүн эмес. Өзүнүн мээнети менен чуркап жүрүп, жаман жакшы көрүп жүрүп, кайра айтып отуруп, ошол мыйзамды иштеп чыгып, өзү ошол баягы саактарлар менен кошо өзү кабыл алып туруп, ошол высокогорьяны кайра кайтарып берген. Азыркы күндө өзүңөр билесиңер, Нарында ошонун аркасы менен пенсиядагы жакшы болуп чыккандар кубанып отурушат. Жолугушууга келген жарандар Карганбек Самаковдун жасаган иштерине алкышын айтып жатышты. Бири бул бийик тоолу деп саналган Нарын элине төлөнгөн кошумча каражаттын кайтарылгандыгы. Нарын облусунан Нарын шаарынын түптөлүшү, ондогон мекеменин ачылып, жумуш орундарынын түзүлүшү бир гана мисал. Ичсем, бассам, турсам дагы ушу Нарыным деп жүрөгүм согот менин. Мен тек гана эли журтум менен мүмкүнчүлүк болгонуна байланыштуу учурашайын деп келдим.